кылмышкер ошол айнекти жарып мен бир 500 метр качкандан кийин анан артынан кууп баштадым. Юбка, каблук, конечно, формабыз. Анан уят болом деп эчтекени ойлогон жокмун. Анда учурда мен только жумушка көңүл бурам да. Анан барып туруп өзүм жетпейм да 1,5 километр болгондон кийин бутумду көтөрсөм, жакшы пак жагына тийип калат. Анан ал жыгылат дагы. Ошол өзүнүн эле куру бар экен, ошол менен эле колун байлап. Менин атым Бүбү Сайра, 33 жаштамын. Органга мен 2012 жылы Оштон баштагам иштегендичи. СОБР спецназ деп коет, город. Ошол жактан баштагам, анда МНСтен баштагам. Азыр эми көрүп турасыздар, майор болуп калдым. Ал жактан 2013 жылга чейин иштеп, мен Бишкекке которулуп келем. Ол ГУВД город Бишкекке, СОБРда тоже спецназ. Ал жактан 2019 жылга чейин эмгектенип, анан бул структурага келип калам. Бул жакта да спецназдамын, Омега. Ооба. Мен өзүм спортсменкамын. Айтып кетсем, бир эле спорт эмес, менде 5-6 вид спорт түрлөрү бар. Джиу-джитсу, грэплинг, дзюдо, самбо. Анан өзүбүздүн сферада соревнованиялар болуп турат. Чуркка май, гол күрөш, многоборье, бүт ошолорго катышып, чемпионка болуп, жакшы результаттар көрсөтүп келем азыркы күнгө чейин. Еще мен өзүм судьямын, международный категориядагы улуттук күрөштөр боюнча, алыш күрөш, казак күрөш, ушул бүт улуттук күрөштөр боюнча. Дүйнө жүзүндө бирок кыздардын арасында мен эле жалгыз 2 категориядагы судьямын. Тиги джиу-джитсу, грэплинг боюнча Кыргызстан сборныйындамын. Эл аралык даражадагы турнирлерге чыгып турам. Анан бул жакта менин бүт баары медаль эмес, бул жумушта калып кеткен медальдарым. Бул Ташкенттен 23 улуткан, ошо отбор болгон, бул Арабияга отбор болгон да. Бул чемпионатта ошол джиу-джитсу боюнча 1-чи орундун медали. Кыргызстандыкы? Ооба, Кыргызстандын 1-чи легинде бир болгом. Ошо дагы мен мындай Туркменстанда 2-чи орунду алгам. Санайсызбы негизи канча медалиңиз бар экен? Санабайм. Бул деген ошол медальдардын ичинен бир 4-5 эле процент мындай эле, аз эле. Саналуу эле. Бирок санабайм. Ошо дагы мына бул грэплинг боюнча, джиу-джитсу, ал грэплинг, бул да грэплинг боюнча. Мен спецназда жүрүп, мен ар тармакты көрдүм да. Мындай айткандачы, боевой задачаларымды айтып коеюн. Мындай СОБРда ИДНде жүргөндө мен жаңы приказ чыгып калат. Мектептин алдында обед учуру болот. Ал жерде ата-энелер балдарына келип алып кет деп турат да. Анан бир Lexus машинасы токтотуп коет экен ата-энечи. Анан эми азыр айтып берейин, эки мындай айтканда кылмышкер ошол айнекти жарып, мен бир 500 метр качкандан кийин анан артынан кууп баштадым. Анда мен ИДНде мындай кийинбейсиң, юбка, каблук, конечно, формабыз. Анан мен каблукчан, эми спортсменка кызмын да, каблукчан араң басып жүрсөм, ал жерде билбейм кандай эме болуп кетти. Юбкамды эле көтөрдүм. Артынан чуркап бардым. 1,5 километр болгондо жеттим. Эки уру, бирөө семиз, бирөө арык болчу, мен бирок семиздин аркасынан эле чуркагам. Анан чуркап бардым, юбкам көтөрүлгөн да, мондай капронум эми бесцветный. Анан уят болом деп эчтекени ойлогон жокмун. Анда учурда мен только жумушка көңүл бурам да. Анан барып туруп өзүм жетпейм да 1,5 километр болгондон кийин бутумду көтөрсөм, жакшы пак жагына тийип калат. Анан ал жыгылат дагы. Семиз болбосомчу. Анан ошол өзүнүн эле куру бар экен, ошол менен эле колун байлап, анын эпизоддору да толтура экен. Кийин ал менен иштешишти. Бизде жумасына 2 жолу чоң кросспорт 15 километр чуркайбыз тогочу. Физподготовка бул биздин мындай айтканда тамагыбыз, оокатыбыз деп койсо болот да. Почти күндө эле болот. 1-2 сааттан ашабыз, 2 сааттан. Мен болсом, мен профессиональный мастер спорт болсом делечи, бул жактын жумуштун нагрузкалары башкача. Себеби мен деген международниктер келип иште албай кеткендер болот да. Мастер спорта вольный, алыш, самбо,
анан могу jiu-jitsuдан бир 2019 мен 6 жолу чемпионмун, бирок мастерский бериш керек. Бирок ала электим пока. Ушундай. Анан грэплингден синий пояс дейт. Бизде пояс болот аякта. Ошо. Бирок ушул күнгө чейин мен Кыргызстандын сборныйындамын. Jiu-jitsu и грэплинг боюнча. Башында кыйын болгон. Аябай өзгөрөт. Мен кыздар менен азыр ачык эле айтып кетейин. Бирок кыз балдар менен мен иштеше албайм. Ачыгын айтайын. Себеби мен катык сүйлөп коет экен. Мен өзүмө сезилбейт. Мен балдар менен иштеп жүргөн үчүн аларга ошентип сүйлөп көнүп калгам. Жумушта менде бүт нерсе болот. Аябай агрессия болот, стресс болот, бүт нерсе болот. Бирок жумуштагы нерсемди үйгө алып барбайм. Билбейм, мен жеңилдикти жаман көрөм. Өзүм оор тапшырма болсо ошол мага жагат да, аңгармагам. Маршрутканын ичинен мен өзүмдүн эле соткамды чөнтөгүмөн чыгарып атпайбы? Мен аны байкап калам. Аны байкап калганда эле жанагыны кармайм, кармап туруп эле жакасынан кармап туруп алып чыгам. Алып чыгып ошол жерден опер кызматкерлерге чалам, Октябрьский район оперлерине чалам. Алар да келип калышат, жакшы жакын эле бир 5-10 мүнөттүн ичинде эле келишти. Анан эмне болду дейт, чоо жайын айтып берсем, ал көрсө мурда кылып жүргөн эле ишини мага да кылыптыр да, ал ууручу. Көрсө көп жолу отуруп чыккан экен. Анан чөнтөгүнө лезвия чыккан ал уурунун. Анан баары эле айтты, сен кантип кармадың, кесип салсам эмне болот эле деген. Айтып атпайбы, мен коркунуч сезим жок менде жумушка келгендечи. Сиздей сулуу күчтүү кыздын жигиттери Кандай десем, жок, мен аз бойдокмун. Жок, баары эле ойлой берет да, спецназ эле ой депчи. Анан буга спортсмен эле бала керек депчи. Жок, мага спортсмен эле эмес, мындай баш иштеген акылдуу жигит болсо, мындай өзүм спортсмен деле өзүм кылып алам. жигитим жок деп атпайсызбы? Анан мындай өзүңүздүн спецназдын араларынан мындай турмуш куралык деген мындай ойлор, максаттар бар эмеспи? Балдар бар да. Балдар бар. Балдар менен иштейсиз. Өзүң орооңо тийишпейсиң да. Булар эми менин характеримди билет да. Бул жакта жумуш менен жумуш ордунда эле да. Ошон үчүн. Турсам, балдар кирип чыгып жүрүшкөн ошол малдачы. Ошто гоодун ичинде. Мындай мага кызык болду, эмнеге бул жак кандай спорт зал барбы деп барып көрсө, ал жакта ошол собур экен. Мен айттым, бул жак кандай структура десем, бул спецназ деди да. Кыздарга болбойт деп коет атпайбы. Анан, если тапшырсамчы деп, мындай, эгерде тапшырсам эмне болот десем, макул, даярданып кел, документтериңди алып кел дейт, көрөйлү дейт. Анан документтеримди чогултуп алып келип бердим. Өздөрүнүн бир башында жумуш кылып атканда ушундай физический данныйын текшерет чуркатып, нормативдери бар экен. Мен бүт өттүм. Өткөндөн сразу приказ чыгарткан жок, мен 1 жыл күттүм. Тажаган жокмун, наоборот жагат, мага аябай жагат жумушум. Мен өзүм 65 болсом, мындай айтканда 85-80 болуп калам да. Ошол эс менен чуркап, нетип калабыз. Мен маскачан болом да. Маскачан болуп калып, убагында ошол собурлар менен иштешкенде, ошентип басып, операцияларга катышып жүргөм. Анан бир момент болгон, ошол биз бир топ бандан алып келгенбиз да, кармапчы. Анан мен колум каттуураак кайрып коем, анан басып коем. Кийин байке деп атпайбы? Эми билбейт да. Маскачан эме болгончучу, анан жумушка алып келгенден кийин мен кандай, маскамды кокустан чечип алам. Чечип алсам, бул байке эмес, эже турбай экен деп ошол жерден кака болушкан да. Анан үй бүлөм баары эле колдойт, ата-энемчи. Ата-энем мындай жок кылба кызым, кой уят, анан сага бул туура келбейт дебейт. Алар наоборот мага аябай 100% мени колдоп турушат. Сен жумушуңа тиешелүү болгон нерсеңди так, анан таамай аткар дешет, наоборотчу. Бул биздин жумуш да негизичи. Бирок өлкөгө тынчтык керек. Ошол биздин ниетибиз, тилегибиз, ошол ар бир эле структурада погончан адамдардын ниети ого дейм ойлойм да. Тынчтык да өлкөбүздечи.